Саламатсыздарбы? Менин дөңгөлөктөрүм оюнун кантип түзүүнү үйрөтөйүн. Ал үчүн биз Google сервисине spinner well деп жазып алабыз. Бул жакка жазып алгандан кийин мына биринчи spin the well деген жакка киребиз. Ушул жакка киргенде бизде мындай болгон дөңгөлөктөр пайда болот. Бул жерде биринчи мына жакка окуучулардын атын жазсак болот. Кыргызчага өткөзүп алайын. Дарига. Андан кийин Назгүл. Назира. Оксана. Азиз. Асан. Enter'ди басканыңызда боштук пайда болуп кете берет. Enter'ди баспай койсоңуз ушул жер толот. Канчалык көбүрөөк окуучу жазсаңыз ошол сиздин дөңгөлөгүңүз жакшынакай чыгат. Давут. Алмаз. Белек. Тургун деп ушундай кылып жазып кете беребиз. Экинчи дөңгөлөктү пайда кылыш үчүн ал жерде мына плюс белгисин басабыз. Бассак, мына кийинки экинчи дөңгөлөк пайда болот. Экинчи дөңгөлөккө суроолорду жазсак болот. Мына ылдый жакка түшүп алсак, мына жакта суроолор жазабыз. Төөнүн баласы. Уйдун баласы. Кыска суроолорду бере берсеңиздер болот. Эң биринчи жазда чыккан гүл. Биринчи жазда чыккан гүл. Ал жакка суроо белгилерди коюп коеюн. Андан кийин Кыргызстандын борбору. Андан кийин эң узун дарыя. Эң бийик чоку. Канча окуучу болсо, окуучуга ылайык кылып суроо түзүп алсаңыздар да болот. Эң бийик чоку. Эң бийик шаркыратма. Ар ким өзүнүн темасына карата дагы түзүп алса болот. Эң бийик шаркыратма. Эми бул немебизди биз мына жакта биз сурообузду түздүк. Enter'ди басып кеткенибизде мында боштук пайда болуп калат. Enter'ди баспай турушубуз керек. Бүткөндөн кийин токтотуп коюшубуз керек. Enter'ди баскандан бул жерде толтуруп суроо жазышыбыз керек. Эң бийик шаркыратма. Эң бай адам деп мындай кылып жазып кете берейли. Андан кийин могул жакта бул оюнду биз ойнотуш үчүн мына вращать все дегенди басабыз. Басканыбызда бул эки дөңгөлөк бирдей айланат. Андан кийин мына Назира деген эжеке түштү. Уйдун баласы деген чыкты. Эми бул жерде мугалимди алып ташташ үчүн удалять дегенди басабыз. Уйдун баласы деген суроону алып үчүн удалять дегенди басып закрывать этсек, сурообуз дагы мугалимдин саны дагы азаят. Эгер бул оюнду сакташыбыз керек, сакташ үчүн сохранять дегенди басабыз. Басып бул жакка дөңгөлөк деп ат коюп кое берейин. Дөңгөлөк. Эми сохранитти басабыз. Баскандан кийин подтверждать дегенди басабыз. Андан бул жерде биздин оюнубуз сакталып калды. Эми бул оюнду башка окуучуларга жөнөтүш үчүн делиться дегенди бассак, бул жакта ссылка пайда болот. Мына копировать эткенди басабыз. WhatsApp группага алып барып, бул жактан бул жакка Санарип сабаттуулук деген группаны окутуп аттым. Ошол группага жөнөтүп коеюн.
ушул жакка мындай кылып коесуздар. Андан кийин мына enterди басып койсоңуздар, ошол жакка жөнөтүп койсоңуздар болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.